Эки Сайдмаров бар, Бурхан жана Бабур Сайдмаровдор. Ошондой эле Кутман ал учурда гол жаралды. Ошентип 3 оюн артта калды. Алгач Дордойдун экинчи командасы менен элесине арналган турнир. Бурч бош болчуларды Кайрат командасынан жана азыр сейф жана кезектеги чабуул Кайрат тараптан өтө сонун. Бул жерде пас алмашуу жана жыйынтыгында гол. Алгач сол тарап топко барбай койгон. Азыр сокку дарбазанын үстүн деңгээлдеги негизги командасы жок. Бирок келечекте албетте ал бир коргоочуну оң эле жазгыр өттү жана сокку ал учурда жок. Кайрат кезектеги чабуун ишке ашырат. Дарбазачын карасаңыздар кирип бара жаткан бул иретине Акан Бакыт болчу. Турнир башталды. Албетте бир нече күнгө созулат. Азыр сокку жакынкы бурушка айыптоо ушул жерде берилген. Жана сокку экинчи аракет менен серпилген топто Кайраттын оюнчусу бир жер аркылуу өтө ыңгайлуу келди. Кайраттын чабуулдагы оюнчусу үчүн Азия голго ошентип эсеп санын кыскартты. Көз ачуу канча алар гол жаратып кеткен. Азыр сонун подкат. Ушул жерде Ардак Муратбеков тараптан орун алган эле дагы бир гол. Албетте Кайрат. Жана гол дээрлик нөлдүк бурчтан. Азыр сокку затып гол жаратып топ менен болот. 39-минутта кет отот. Ошондо демек дагы бир гол. Же Кайрат менен эки командаларында албетте азырынча упай жок. Урматтуу көрөрмандар, 6-1 эсебинде Кайрат жана Азия гол беттешин жыйынтыктадык.